Баарыңыздарга чоң салам. Бүгүн бул видеодо маракета жасайбыз. Маракета чириликтер үчүн абдан маанилүү нан. Мен азыркы убакытта Чилиде жашаган үчүн ушул нанды жасайын деп чечтим. YouTube'да мен маракетанын камыр туруш рецептин таба алган жокмун. Дрож менен жасалган көптөгөн видеолорду көрүп, өзүмдүн камыр туруш версиямды түздүм. Баштайлы. Бул рецепт үчүн бизге күчтүү ачыткы керек. Муну мен көбүнчө уктар алдында жасайм. Анткени ачытуу убактысы 8-ден 12 саатты талап кылат. Ал үчүн 40 грамм камыр туруш, 100 грамм суу, 1 кичинекей кашык бал керек. Баарын аралаштырып, бал эригенде 120 грамм un кошобуз. Баарын аралаштырабыз. Ошентип бул жерде мен банканы колдоном. Биз ачытуу деңгээлин көрө алыш үчүн, анткени ал 3 эсе чоңоюшу керек. Эртең менен өзүңөр көрө тургандай, менин ачыткым 3 эсе чоңойду. Биринчиден ушундай болуш үчүн биз күчтүү ачыткыны жасап жатканда камыр туруш активдүү болуш абдан маанилүү. Эми негизги камырыбызды жасоого убакыт келди. Ал үчүн 500 грамм un жана 10 грамм туз керек. Баарын аралаштырабыз. Андан кийин 250 мл суу жана биздин баардык күчтүү ачыткыбыз керек. Адегенде камырыбыз чогулганча шпатель менен баарын аралаштырабыз. Бул жерде мен 30 мүнөткө тынытканга коем, баары кошулгандан кийин. Эгерде сизде миксер болсо, аны дароо 10 мүнөттөй миксер менен аралаштырууга болот. Көрүп тургандай 30 мүнөттөн кийин бул убакыт глютендин өнүгүшүнө жардам берди жана камырды көпкө жуурбаганга мүмкүнчүлүк берет. Мен 5 мүнөттөй жуурушум керек. Анан 3 саатка же 2 эсе чоңойгонго чейин ачытканга коем. 3 сааттан кийин камырым даяр. Алгач камырыңызды 8 бөлүккө бөлүшүңүз керек. Бул этапта тараза колдонуу жакшы, анткени биз так болушубуз керек. 8 даана камырдан 4 маракета нан жасайбыз. Алардын белгилүү формасы алыш үчүн биз 2 тоголок камырды бириктирип, аларды 15 мүнөткө тыныгууга керек. 15 мүнөттөн кийин жыгач таяк керек. Мен болсо чоң жыгач кашыкты колдонуп жатам. 2 топту ылдый басыш керек. Анан аларды оодарып дагы 30 мүнөткө тыныгуу керек. 30 мүнөттөн кийин биздин маракетаны бышырууга убакыт келди. Биздин алдыңкы бетибиз баскан жагы менен бышыруу керек. Духовканы 200 градуска чейин ысытып, жогорку температурада болжол менен 5 мүнөт бышырыңыз. Андан кийин температураны 180ге түшүрүп, дагы 30 мүнөт же кызарганга чейин бышырыңыз. Бул видеону аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Сизге пайдалуу болсо менин каналыма жазылыңыз, анткени бул каналда баары камыр туруш жөнүндө. Көңүлүңүз үчүн чоң рахмат. Жакшы туруңуз.